Дайыма арам иштери жасап жүргөн арам ойлуу адам ошол өнөрүн эч качан таштабайт экен. Баягы эле Текебаев эгер Ташиев кызматын тапшырып шайлоого барса, парламентке өтүп спикер боло алат эле дегендей кезектеги бузукулук сөзүн айтыптыр. Эмне үчүн Ташиев кызматын тапшырат экен? Бул кызматты Ташиевдей болуп эч ким аткара албайт. Андай экени эгемендүү болгон 30 жыл аралыгынан бери келип, бүгүн далилденип олтурат. Убактылуу өкмөттүн жесурлары эгер Ташиев УКМКдан кетсе жазасыз калабыз дешип ойлоп жатышат. Чындыгында 2010-жылдагы убактылуу өкмөттүн шакалдарынын кыргыз элине кылган кечирилгис кылмыштарын бир гана Ташиев текшертип, иликтетип акыйкатты элге алып чыга алат. Себеби баштан аягына чейин аралашып жүрүп, өз өмүрүн тобокелге салып, ошол согушту Ташиев токтотуп калган. Башка бир да адамга ишенбейбиз. Текебаевдин бузуку саясатын жакшы билебиз. Биринчи 2009-жылы казак журналистине берген маегинде аянтта элдин каны суудай агат, аны биз Бакиевке шылтап коебуз. Маңыроо сабатсыз кыргыз эли биздин айткандарга ишенишет деген. Дал ошондой болду. Биз ишенбеген менен эл болгон трайбалист жугунтукурлор азыркы күнгө чейин Бакиевди канкор деп келишет. Бакиев адам аттыра турган адам болбосо да, экинчи Атамбаев 2010-жылдан кийин ата журттун азаматтарын элге жаман көрсөтүп, куугунтуктап, камап сагындырабыз деген сөз Текебаевдин ойлоп тапкан планы. Айткандарын кылышты, бирок азаматтарды сындыра алышпады. Себеби ошол азаматтар азыр элдин колдоосу менен бийлик башында олтурушат. Үчүнчү, партиялык системаны киргизип, бизнеске айлантабыз деген ойдо Текебаевден чыккан. Ошондой эле болду. Текебаевдин ушул акмак аракети Кыргызстанда коррупциянын эбегейсиз гүлдөп кетишине жол ачып берди. Акчасы бар, бирок башында эч нерсе жок. Мектепти коридордон бүткөн маңкурттар парламентке барышып Ашмалтайыбыз чыкты. Бул Ашмалтайды оңдоп жолго салууга кеминде 5 жыл убакыт керек. Ага болбой эле азыркы бийликти шаштырабыз. Кана эмне кылдың деп. Так что Текебаевдин Ташиевди УКМКдан кетирем деген аракети ишке ашпайт деп үмүт кылабыз. Ташиев УКМКда иштегенге жаралган адам, мүнөзү, коркпостугу, кайтпастыгы, айткан сөзүн аягына чыгарган өжөрлүгү дал ушул кызматка жарашып калат деп Шагымурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Жылдыз Жолдошова: саясатчылар шайлоо менен алек, бийликти эч ким басып албайт. Ички иштер министрлигинин мурдагы орун басары Курсан Асанов бийликти күч менен басып алуу беренеси менен айыпталып кармалды. Коомчулукта мыйзамсыз кармалды деген сөздөр айтылып жатат. Бир эле ак эмес, өтө күчтүү саясатчыларга бизге дагы кызыктай мамиле жасалып жатат. Биздин жогорку жактагыларга болгон кайрылууларды бурмалап, башкача жазып чыгарып койгон учурлар болду. Ортодо кызыктар күчтөр бар окшойт. Ошондуктан фейк кайрылуулардын, жалган сүйлөшүүлөрдүн негизинде камоолор өтө коркунучтуу эле эмес, бул мыйзамдуулукка чоңдоо кетирет. Артычында эле толкундоолорго алып келиши мүмкүн. Мисалы, учурунда Ата журт фракциясынын көп депутаттар куугунтукка алынган. Ошол эле Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, Акматбек Келдибековдор Жаман Жала орто статьялар менен камакка алынып, баягы эмне менен бүттү, аны өзүңөр билесиңер. Мындай мыйзамсыздыкка жол бербеш керек. Адилеттүүлүктү, мыйзамдуулукту, акыйкаттуулукту жана калыстыктык бекем кармоо зарыл. Ушу 4 нерсе бийликтин негизги фундаменти болушу керек. Себеби бул ыйык эрежелер муну катуу кармабаса, бийликтин пайдубалына доо кетет. Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, Талант Мамбетовду камаганда мына ушул бийликти басып алуу беренесин коюшкан. Бул берене бийликти басып алууга аракет кылгандар уюм түзүп, курал-жарак чогултуп, бийликти басып алып, президенттин же кайсы бир бийлик бутагындагылардын кеңселерин 3 күн бою ээлеп отуруп алганда колдонулат. Бирок андай болгон жок да. Балким биз билбеген, ачык айтылбаган башка жагдайлар бар. Курсан Асанов менен Сарыбаевдин сүйлөшкөн аудиосун укканга аябай аракет кылдым. Бирок эч уга албай койдум. Текстте болсо ар түрдүү сөздөр жазылып турат. Көптөрдү чын эле ушундайбы деген деп тапсырасам, айта алышпады. Жаздырууда шум барбы же алар башка нерсени сүйлөшүп жатышабы белгисиз. Бийликти күч менен басып алды деп талибандардын Ооганстанды басып келгенин айтсак туура. Алар талибан деп уюм түзүштү, ок-дарыларын чогултушту, атышты. Андан кийин алардын кабинеттерин эле бийликтерин тартып алышты. Бийликти күч менен басып алууга аракет жасады деген беренеде эле уюм түзүш керек, анын мүчөлөрү болуш керек деп жазылган. Кайсы мүчө? Чынын айтканда азыр саясатчылардын бардыгы шайлоо менен алек болуп жатат. Митинг уюштуруп, бийликти күч менен алайын деген эч кимдин оюнда жок. Булак Азия Ньюс гезити. Эл чындыкты билсин. Атамбаевдин туулган күнү белгиленип жатат. Кимдер келди? Алмазбек Атамбаевдин резиденцияда Кой-Таш айылында алар экс-президенттин 65 жылын белгилей башташты. Иш-чарага 50ге жакын адам катышууда, бирок дагы деле келе баштаган адамдар көп. Алардын арасында өкмөттүн Чүй облусундагы экс-ыйгарым укуктуу өкүлү Туйгунал Абдрайымов бар. Алмазбек Атамбаевдин адилетсиз кармалган деп Туйгунал Абдрайымов чакан концерт болот, сергитерлик тамак аш берилет жана ушуну менен бүттү. Тополоң тууралуу маалымат социалдык тармактарда таркатылып жатат деген туура эмес, деди ал журналисттерге. Белгилей кетсек, Абдрайымов бийликти басып алуу боюнча Ички иштер министрлигинде суракка алынган. Иш-чарага Алмазбек Атамбаевдин жубайы Раиса, Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина, Кыргызстан социал-демократтары партиясынын лидери Темирлан Султанбеков, УКМКнын 9-чу кызматынын мурдагы кызматкери Канат Сагынбаев, мурдагы мамлекет башчысы Сейит жана Кадыр Атамбаев, активист Токтайым Үмүталиева Раиса Атамбаевага орхидея белек кылды. Коноктор үчүн чоң дуз үйдө майрамдык сый-тамак уюштурулуп, дасторкон жайылды. Алмазбек Атамбаевге каршы бир нече кылмыш иштери козголгон. Анын ичинде 2019-жылдын 7-8 августунда Кой-Таш айылында болгон баш аламандыктар, коррупция жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу жакында ага түрк жарандарына мыйзамсыз паспорт берген деген айып тагылган. Булак аргумент кейжи. Эл чындыкты билсин.
Баабановдун атынан мен жок дегенге сүйлөгөн укугум бар. Анткени бир ай мурун мукташтыкталып Сенин партияң СКПК партия. Экинчиден мына Сенин партияң кузгундардын партиясы. Сенин партияң кыргыздын тагдырына чычкан партия. Эгерде сен билбесең. бизде Темирлан Султанбеков суракка чакырылды. Социал-демократ партиясынын лидери Темирлан Султанбеков Ички иштер министрлиги суракка чакырылды. Бул туурасында Султанбеков өзүнүн Фейсбуктагы баракчасына жазды. Ал министрликтен телефон аркылуу чакырганын гана жазды. Эмне себептен чакырылганы боюнча азырынча белгисиз. Бүгүн Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары экс-президенттин туулган күнүнө белгилеп жатат. Буга чейин митинг болору кабарланган. Булак репортер Кейджи. Эл чындыкты билсин. Коомчулуктун күтүүсү Райымбек Матраимов парламенттик шайлоого аттанабы. Өткөн жылда карантин күндөрү дээрлик пандемиянын оор шартында бир канча ай Райым Матраимов жалпы өлкө боюнча кыйналган элге гуманитардык жардамдарды жөнөтүп ажат ачкан эсибизде. Ооруканаларды ачып, дары-дармектер, ПЦР тесттер, дем алдыруучу аппараттар менен камсыздаганы мамлекетке ополтоодой көмөк эле. Дегенкисинен алганда Исмаил Матраимов атындагы фонд көп жылдардан бери жардамга муктаждарга карлашып келгени жаама журтубуз билип калды. Ошентип жүздөгөн миңдеген адамдардын соогуна калганы узун элдин учуна кетти. Аныгында Райым Матраимов кыйлоо убакыттан тарта жеке кылган жакшылыктарын жайылабастан элге жасай бергенине ынандык. Колунда барбы аябайт, себеби бул жашоо жалган дүйнө. Ал кайрымдуулук иштеринен сырткары интеллектуалдык чөйрөгө, билим алууга, маданият, спорт жана башка тармактарга демөөрчүлүк кылып келгенин санап бүтө албайсың. Баш аягын өзү деле унутуп койсо керек. Кудай рызкыны сүйгөн пендесине берет дегендей, Райым Матраимов канчалык бай болсо, ал дүйнө мүлкүн башка бизнесмендердей катып жатпайт же чет өлкөгө чыгарып кетпей элибизге чачып келди. Адамзаттын жашоосунда мындай көрүнүш сейрек эмеспи? Эң кызыгы азыр Кыргызстандын бардык аймактарынан каарманыбыздын жардамын көргөн, колдоосуна ээ болгондор тынчсызданууда. Көпчүлүк арасында сөз күчөдү. Кандай дейсиңби? Жогорку кеңештин шайлоосуна Райымбек Матраимов чыгабы? Биз колдойбуз деген элдин катмары калыңдап баратат. Сүрөп чыгууга ашыкканда дээрлик күткөндөргө кандай жооп болот? Жакшылыктын кайта турган күнү жакындадыбы? Ал эми Райым Матраимов парламенттик шайлоого чыгар чыкпасын айта элек. Күткөндөр арбын. Булак Азия Ньюс гезити. Эл чындыкты билсин. Макоого чымын конбойт дегенде эч бир бийлик ушул экөөнү карата тиешелүү чара көрбөй, эмнегедир буларды хандын кызындай көрүп аяп келишет. Бабановго Тети Акаевдин заманынан бери эле ким менен дос болушту, кимге кошомат кылышты жакшы өздөштүрүп, дал ошол куйту мүнөзүнүн шарапаты менен байып, ар келген бийликти ичи коюнуна кирип алдап келет. Башканы айтпаганда да коррупция менен күрөштө бир тууганымды да аябайм деген биз ишенген бул бийликте Бабановго келгенде реальный боло алышпады. Эмне демек элек? Достук бир туугандан да артык турбайбы деп булардын достугуна суктанып кала беребиз да. Ал эми өзүнүн парламенттеги эл өкүлү экенин билип жүрбөгөн, удургутуп элдин башын бириктирбеген, жакшылыктан жамандык издеп эч бир тынч жүрбөгөн, элди аябай эле тажатып жибергенин сезбеген Момбековду эмне үчүн жоопко тартышпайт? Ушул нерсеге башым ката берет. Текебаев баш болгон бузуклар өздөрүнүн байып алуусу үчүн өлкөнүн байлыгын уурдап, бирок жооптон тышкары кала тургандай кылып ыйлакташып чыгарышкан мыйзамдарын биз уруп ойнобойбуз. Кылмышты керегенче кылып, анын тергөө менен кызматташты деп коюп жиберген коррупционерлерге майдай жаккан мыйзамды карапайым чортомандар кабыл албайбыз. Юридикалык билимибиз жок болгону менен кимдин кайсыл кылган иштеринде, сүйлөгөн сөздөрүндө, жасаган аракеттеринде кылмыш ишин колдонсо боло тургандыгын жакшы билебиз. Бабановду кылмыш жазасын тартыш үчүн биринчи премьер-министр болуп турганда Туркиядан самолетко салып аргымак алып келген. Муну Бактыбек Калмаматов пара деп өз аты менен атап, давно эле аныктама берип койгон. Пара деп аныктама берилди, бирок ошол кылмыш үчүн Бабановдун башынан бир талча түшпөдү. Экинчи, Онадырда өзбек улутундагыларга жолугушууга барып, мен президент болсом силерге бирөө тийип көзсүнчү, алигиче силерге таза суу жетпеген, тизелип олтуруп жашабай тике туруп өлгү деп сүйлөгөн сөздөрүндө эки улутту бөлүп жаруу, бири-бирине кайроо, анча-мынча адам көңүл бура бербеген өтө уплас мани жатат. Бабановдун ушул сөздөрүнөн эч нерсе таппаган логистикалык комиссиянын адамдары да сабатсыз экен деп койдум. Үчүнчү, парламенттик шайлоодо өзбек туугандарын добушун алуу максатында 2010-жылдагы түштүктө тополоң чыгарган өзбек сепаратистинин кызын өз партиясына кошуп алганы кылмыш деп эсептелбесе да саткындык экени анык. Төртүнчү, былтыр эл 5-9 октябрларда Атамбаевдин этегин кармап бийликти басып алуу үчүн кылган аракеттерин баары көргөн билет. Садыр Жапаров менен Ташиевден башкалар эки дос эмнегедир алигиче көрмөксөн билмексен болуп келишет. 5-чи, Бабановдун эң чоң кылмыштары Кумтөргө байланыштуу экенине биздин шегибиз жок. 6-чы, Бабанов бажасы Бажаев менен жер үйдү бөлүп алышып жеп жатышат. Бирок башкалардын жамандыгын бир паса табышкан таластык туугандар буга унчугуша алышпайт. Бабановдун Бакиевдерден калган мүлктөрдү басып алганын рейдерлик жол менен байыганын айтып эле жүрүшөт. Ал эми Атамбаевдин оң колу, Атамбаев дегенде алыс жардан өзүн таштаганга даяр Момбековдун деле статьяга ылайык болгон былыктары толуп кетти. Башкасын айтпаганда да эл өкүлү болуп туруп, кылмышкерлерди колдоп жаткан үчүн алда канчан
мандатынан айрылып артан ылайшып алыш керек эле. Эгер эле тиги шалбыраган Шайлдабекова жакшы иштесе. Момбеков ар дайым Атамбаевдин мыйзам бузган иштерин колдоп келген. Атүгүл 2019-жылы 8 августта Атамбаевди камап келген. Операция боюнча эмне үчүн күч органдары тыныч жаткан Атамбаевдин үйүнө бастырып барышат деп уккан адамдын кыжырын келтирген акмак сөздөрүн айткан. Жана азыркы күнгө чейин кайталап келет. Атамбаев тыныч жаткан эмес. Тыныч жаткан үчүн элди бөлүп жарып, жугунтукорлорду топтоп өлкө ичинде өзүнчө республика курган экен да. Тыныч жаткан үчүн өзүнө Гитлердин бункерин куруп алган экен да. Тынч олтурган үчүн барган жоокерлерге таш атып, куралдан ок чыгарып офицерди өлтүргөн турбайбы? Тыныч жаткан үчүн өзүбүздүн эле кызматтан өтөп жүргөн жоокер балдарды барымтага алышып, көкалай койдой сабаткан экен да. Мунун баарын мыйзамдын тили менен атай турган болсок, өз элине бийликке каршы террордук иш-аракеттер деп аталат. Бул оор кылмыш болуп 20 жылдан кем болбогон жаза менен өтүн алыш керек. Ал эми ушул террордук кылмышты кылган кылмышкерлерди колдогон парламенттин эл өкүлдөрү Момбеков, Карамушкина, Мадаминов, Кодуранова, Анвар Артыков, Розова, Дастанбек Кешев, Алтыбаева, Мискенбаев, Равшан, Жээнбеков, бука сойгон 8 байевтер бүт бары тиешелүү жазаларын алуу керек. Эгер өлкөдө мыйзам так аткарылса, тукум тогурдагандарды эл өзү жолго салып алат. Ал эми Бабанов, Момбеков окшогондорго Конституцияда жазылган атайын беренелер бар. Эгер ал беренелер колдонулбаса, анда бир топ адамдар топтолушуп, жылдап олтурушуп Конституция жазып эмне кылышат? Конституция жок эле ар бирибиз билген богубузду жеген анархиялык өлкөдө жашай бербейлиби? Ансыз деле Отунбаева, Атамбаев, Тикебаевтер өлкөнү анархиялык хаоска алып барып такап коюшкан. Былтыр октябрь тополоңдо 3-4 жигит ортого алышып, кантер-экендешип тамашалап койсо, Момбековдун балбалактап ыйлаганын көрүп ыр чыгарган элем. Ошону кошуп коеюн. Эл өкүлү Аталбай арам каткын эл менен катар баспай тетир бастың. Энеңди үч коргондон көрөрүңдө өңгүрөп балбалактап ыйлап алдың деп Шаумурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин.